Эгерде сен ушул мыйзамдарга баш ийсең, аларды сактасаң, аткарсаң, анда Кудай Теңириң ата бабаларыңа убада кылгандай, өзүнүн келишимин бек сактап, сага ырайым кылат. Ал ата бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени сүйүп, сага батасын берип, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Балдарыңа жерден алган түшүңүңө, эгиниңе, жүзүмүңдүн ширесине, зайтун майыңа батасын берет. Бодо малың менен майда малыңды төлдөтөт. Башка элдерге караганда баталуу болосуң. Сенде тукумсуз эркек, төрөбөс аял, төлдөбөс мал болбойт. Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт. Бирок аларды сени жек көргөндөрдүн баарына жиберет. Кудай Теңириң колуңа салып берип жаткан элдерди жок кыласың. Аларды аяба, алардын кудайларына табынба, анткени алар сага жайылган тор болот. Эгерде сага бул элдер менден алда канча көптүк кылат, аларды мен кантип кууп чыгам деген ой келсе, алардан коркпо. Кудай Теңириңдин фараонго жана бүткүл Мисир жерине эмне кылганын эсте. Өз көзүң менен көргөн ошол улуу сыноолорду, жишаандарды, кереметтерди Кудай Теңириңдин сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсте. Сен коркуп жаткан ал элдерге Кудай Теңириң так ошондой кылат. Тирүү калгандарды, качып кеткендерди жок кылмайынча, Кудай Теңириң аларга чоң аарларды жиберет. Алардан коркпо, анткени сенин Кудай Теңириң улуу жана коркунучтуу Кудай. Кудай Теңириң ал элдерди сенин жериңден акырындык менен кууп чыгат. Талаа жырткычтары көбөйүп, сага кол салбаш үчүн сен ал элдерди тез аранын ичинде жок кылбайсың. Бирок аларды сенин колуңа Кудай Теңириң өзү салып берет. Аларга дүрбөлөң түшүрөт, ошондо алар кырылып жок болушат. Алардын падышаларын да колуңа салып берет. Сен алардын атын жер үстүнөн өчүрөсүң. Сен аларды жок кылмайынча, сенин алдыңда эч ким туруштук бере албайт. Алардын жасалма кудайларын өрттөп жибергиле. Ал жасалма кудайлардагы алтын күмүштү алам деп ойлобо, болбосо торго түшүп каласың. Бул сенин Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Ага окшоп каргышка калбашың үчүн андай жийиркеничтүү нерсени үйүңө жолотпо. Аны жек көр, андан жийиркен, анткени ал каргышка калган нерсе. 8-бөлүм. Теңир ата бабаларыңарга убада кылган жерге барып, аны ээлеп, тирүү калышыңар үчүн жана укумдап тукумдап көбөйүшүңөр үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын баарын аткарууга аракет кылгыла. Кудай Теңириң сени чөлдө алып жүргөндөгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактаарыңды же сактабаарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Ал сага адам нан менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен жашаарын көрсөтүш үчүн сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты жана сен билбеген, сенин ата бабаларың билбеген манна менен азыктантты. Ошол 40 жылдын ичинде кийимиң жыртылган жок, бутуң шишиген жок. Атасы баласын үйрөткөндөй Кудай Теңириң сени үйрөтүп жатканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириңдин жолу менен жүр. Андан корк, анын осуяттарын аткар. Анткени Кудай Теңириң сени өрөөндөрү менен тоолорунан дарыялар, булактар жана көлдөр агып чыккан, буудай, арпа, жүзүм, анар жана анжыр дарактары, зайтун дарактары өскөн, бал аккан жерге алып бара жатат. Ал жерде сен нанды тойгончо жеп, эч нерседен кем болбойсуң. Ал жердин таштары темир, ал жердин тоолорунан жезгенин аласың. Жеп ичип тойгонуңда сага берген асыл жер үчүн Кудай Теңириңе алкыш айт.